Мен мынау азыр 31 калктуу конушка айыл категориясына киргизүү боюнча сунуш берип атасыздар да, туурабы? Эң кичине айылда канча киши жашайт? Азыркыда. Мыйзам боюнча 50 адамдан ашык. Жок, азыркыда эмеде, сиздердикинде эң кичине айылда. Эшеги Миңден барбы ашык. жокпу? Миңден ашык. Миңден ашууну? Эң чаканы. Эң чаканы. Эң чаканында миңден ашуу. Кайда? Кичине адашып калбадыңызбы? Азыр таблица. Турлар? Эң көбүндө канча киши жашайт? Я. Эң көбүндө. Эң чоң айылда. Мына бул жерде 500 киши бар, 1,5 миң киши, 2 миң киши ушундай да. Азыр мен таблицаны таппай атам. Так жок экен да? 500ге жакын. Бар, bizde бар. Ар бир айыл боюнча, ар бир айыл боюнча Төрөзакыч бизде элдин саны, биринчи үйлөрдүн, кожолуктардын саны, элдин саны, соц объекттердин саны бардыгы такталган. Рахмат. Тактадыңыздар. Азыр Минфинден урматтуу министрдин орун басары. Ушул айылдарга статус берүүдө жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен канча акча каражат жумшалат? Азыр жерде дополнительный штаттарды ачып атабыз, туурабы? ооба, штаттар боюнча жана докладта айтылып кетти, 4 миллион сом керек болот деп. Жалпы 31 айылга. Жалпы ооба. Кайсыл бюджеттен? Эми биз азыр болсо бюджет бекитилген, бирок болсо карашыбыз керек. Анткени мыйзамга ылайык, эгер жыл ичинде өкмөттүн бир чечимдерине карата өзгөртүүлөр болсо, анда биз республикалык бюджетке алышыбыз керек. Ошол себептен быйылкыны биз чечишибиз керек. Ал эмки жылы бул жергиликтүү бюджеттер өзүнүн эсебинен жабыш керек. Ал эми жетпеген каражаттарын биз теңөөчү грант менен беребиз. Мыйзам качан, статус качандан баштап иштей баштайт? Мыйзам кабыл алып, президент 3 окуудан кабыл алынып, анан президентибиз кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бирок бюджетте ошол акча каражат каралбай калыптыр, Эми баягы бюджетке негизи бул жергиликтүү бюджеттен болгондон кийин бюджетке өзгөртүүлөр киргизилганда жергиликтүү кеңештердин сессиясында деле карап туруп бүтүрүп койсо боло турган маселе. Жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы жергиликтүү бюджеттерди уже бекиткен да. Негизги Куатбек Айчевич, бул азыркы аймактык территориалдык реформа деп атпайбызбы? Ушул реформанын максаты эмне, маңызы? Ал жерде, урматтуу Төрөзакыч, ал реформанын максаты мындай ар тараптуу. Негизинен мына бизде республикадан алып баштап карасак 4 ступендерге аткаруу бийлиги турбайбы? Ошолордун анализдеп чыгуу, канчалык деңгээлде эффективдүү, кайсы звенодо иш жүрүп атканын карап чыгуу, эгер кайсы бирин жок кылуу маселеси тура турган болсо аны жок кылуу, же болбосо баардыгын бүгүнкү күндө эффективдүү ишке киргизүү. Андан кийин айыл аймактарын, райондорду баягы орусча айтканда укрупнениеге алып келүү максатын карап көрүү. Ошону менен бирге жанагы экономикалык жактарын изилдеп чыгып, анан ошол убакта кандай деңгээлде жашайт. Анан бүгүнкү ошол максат, биздин максаттарыбыздын бири айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу маселеси да турат да. Ошого укрупнение кылганда зыян тийип калбайбы, же наоборот пайдасы тийеби. Мүмкүн баягы жакшы дотациядан чыккан мамлекеттик же болбосо жергиликтүү бийликке башка бир мындай кыйналып аткан жергиликтүү бийликти жакын болсо мүмкүн кошуу. Эми маселе көп да, ошолордун баарын изилдеп түшүндүм. Негизгиси эффективдүү башкаруу, туурабы? Оптимизация, анан кийин каржыны үнөмдүү багыттуу иштетүү да. Анан бизде мына эгемендүүлүккө жеткенден бери мындай кошулганыбыз жок да. Бөлүп эле, мынтип эле келатабыз. Азыркы мыйзамдагы ошого болуп калып атат да. Бизде 2 баскычтуу бюджет, 4 баскычтуу бийлик болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм да, ушул мыйзамдарды ушул бирге алып келгениңиздерде жакшы болобу эле деген ойда. Мен билем бул жердеги проблемаларды. Эми ошол жердеги айыл өкмөткө кээ бир кичинекей эле кишилер кызыктар да бугачы. Ошондуктан келечекте ушул маселелерде этият болсоңуздар. Ал жерде кичине талаш тартыш, 10 секунд убакыт бериңиздер. Уруу маселенин аркасынан дагы азыркы чечимдер мына мыйзам ичинде турат да.
өтө этият болсоңуздар жакшы болмок да. Ошол аймактык территориалдык реформа менен бирге алып келгениңиздерди жакшы болот. Чоң рахмат. Эми туура эле кечип коесуз. Жооп берип коеюн. Жооп бериңиз. Андай маселелер чыгышы мүмкүн. Сиз бул жагын туура айтып атасыз. Анан бул жерде сөзсүз түрдө биз айыл өкмөтүнүн сунушун, акимдин сунушун сөзсүз эске алып атабыз да. Анан алар эми жергиликтүү бийлик жакшы билет да. Аердеги шарттычы. Анан керектүү жерлерге комиссиянын мүчөлөрү жана айткандай эле мына Бактияр Усманович комиссиянын жетекчисинин орун басары непосредственно ушул киши ишти алып барып атат. Керектүү жерлерге комиссия чыгып, ал жерди изилдеп көрүп алып келип атат. Анан негизги максат ошол статус берүүнүн максаты жанагы кээ бир айылдарда, кээ бир эмес баардыгында эле бүгүнкү күндө мына немени карасак, мектеп, садик, ФАПка окшогон маселелер да чечилип калган да. Бирок баарынын статусу жок. Ошо айылдын статусу жогуна жарашачы. Ушундай маселесин чечип берип анан кийин керектүү жанагы ошол айыл өкмөттүн башчысы болсо айылды караган, ал айлык маянага керектүү туура чечим менен жеткиде кылып туруп чечип берсек менимче туура болот. Анан сиздин маселеңиз эске ала турган маселе. Туура, рахмат.